Ассаламу алейкум туугандар. Мен мына бул Амина реестр печать дегендин группасынын админи, атым Эсен болот. Ушул группада бир кичинекей бир болуп аткан бир окуянын бир чекесин бир айта кетейин. Биздин бир 98-жылкы карындашыбыз кече күнү ОВМге барып, отдел по вопросам миграцияга миграционный картасына печать бастырууга барса, аны ошол жерден отделенияга салып берип коюптур, 4-5 кыргызды бириктирип. Отделенияга барып, калган ошол бир сутка жатыптыр. Калган 3-4 кыргыз акча берип 20 миңден чыгып кетишиптир. 20 миң берсең чыгарам дептир. Анан бул кызыбыз калып кетиптир. Урук бир туугандары жок экен Москва шаарында. Өзүңүздөр көргөндөй мына группада да жазып атат, байкасаңыздар керек. Буну ошол комнатага камап коюптур. 3-4 жана алига 1-2 африканец, 1-2 тажик, ушу балдар менен 1-2 кыргыз киши бар экен эле. Кече күнү кызыбызга ошол пицца кичине бир курсагына деп тамак заказ кылып берип, ошо курсагын тойгузуп коюшуптур. Ошо менен отурат экен. Калган кыргыздар ошол жерден чыгып кетиптир туугандар. Айта турган нерсем, отделенияда 2 сутка кармаганга алардын укугу бар дагы. Андан кийин уже Сахарова бөлүмүнө жөнөтүлөт. Сахарова бөлүмүнө жөнөтүлгөндөн кийин бул выдворение болот. Бул кызыбыз дагы башка жерлештердей ошол бир үй бүлөнү камсыздап, бир үй бүлөнү баккан, кандай десем, мындайча айтканда кормилец деп коет го, ушундай. Ушундай кызыбыз. Эми ушул нерсени ошо выдворение боло электе чыгарып алайлы туугандар. Туура түшүнүңүздөр, жанагы алиги тагдыр сүйлөгөндө адам унчукпай калат экен деген сыяктуу эле пешенесине ушул нерсени салыптыр, башка айласын таппай калыптыр кызыбыз. Айта турган нерсем, акчасы жок экен туугандар. 6 миң акчасы бар экен, ошону берейин десе чыгарбай атат экен. Ошол 6 миң акчасына 14 миң акча кылып кошуп, жанагы эле көп түкүргөнгө болот демекчи, 100-200ден топтоп ошол акчаны кошуп, ушул кызыбызды машина менен барып чыгарып алайлы туугандар. Топтогон 14 миңиңиздерден ашып кеткен акча болсо 1-2 миң ашып кетеби, 2-3 миң ашып кетеби, ошол акчаны видео менен тастыктап, мечитке алып барып, сиздердин урматыңыздарга садаканы салып туруп, анан болду акча которбоңуздар деп группага айтып коем туугандар. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар туугандар ушул группага. Эми жана алиги пендебиз да, кайдыгер карай албайбыз. Болгон аракетибизди кылабыз дегендейчи, башка не кылабыз эми? Жана алиги мекендештерибизге жардам бербегенде кимге жардам беребиз? Ошо туугандар. Көп түкүрсөгөл болот демекчи, азыр группаны 1,5 саатка жабам, бир сыйра толук көрүп алыңыздар ушул видеону. Андан кийин группаны ачам, толуктап бир чечимиңиздерди чыгарып, жардам бере аласыздарбы, жардам бере албайсыздарбы, ошого карап иш кылайлы. Саат 4-төбү 5-те ушу Димитровский отделенияда экен. Мен 1-2 тактап мындай кылдым. 4-тө 5-те примерно кечки бүгүн 4 декабрь четверг күн саат 4-төрдө 5-терде буну уже документин толтуруп, по ходу выдворение кылат. То есть Сахаровага жөнөтөт. Анан Сахаровада канча күн жатат, буну ким багат, кандай болот, кантип билет алат, эми ким билет. Ошон үчүн туугандар, кандай десем, сиздердин бир салымыңыздар менен, ушу бир ийненин учундай болсо дагы бир салым менен ушул тууганыбызды, ушул карындашыбызды ушул жерден алып чыгып кетели туугандар. Машина барабыз, алып чыгып, 1-2 видео тастыктап, мындай бул так маалымат деп бир сыйра көрсөтүп, ушундай кылып беребиз туугандар. Макул десеңиздер, жазыңыздар туугандар.